Салам балдар, маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жүргөмүш сымалдар классы сырткы ички түзүлүшү, көбөйүшү жана тиричилиги. Сабагыбыздын максаты жүргөмүш сымалдар классын жашоо чөйрөсүн жана тиричиликтери жөнүндө маалымат аласыңар. Алардын ички, сырткы түзүлүшүн жана көп түрдүүлүгү боюнча түшүнөсүңөр. Жүргөмүш сымалдар классынын адам баласынын жашоосундагы маанисин билесиңер. Балдар, жүргөмүштөр баардык ландшафттык жана климаттык зоналарда кезигишет. Жүргөмүш сымалдар негизинен тиричиликтин кургакта өткөргөн муунак буттулар. Жүргөмүш сымалдар классына музообаштар, жөргөмүштөр, кенелер жана башкалар кирет. Алардын денелери эки бөлүмдөн, баш көкүрөгүнөн жана муундарга бөлүнбөгөн курсагынан турат. Денеси хитиндүү, териче менен капталган. Муруттары татаал, көздөрү жана курсак буттары жок. Көкүрөк сегменттерине бириккен 4 жуп буттары менен жөрмөлөп жүрүшөт. Жөргөмүштөр желе салууга жөндөмдүү. Азыркы убакта жүргөмүш сымалдардын 30 миңден ашык түрлөрү белгилүү. Жылтылдак жөргөмүш желесинин жардамы менен сууга кирип, атмосфералык аба менен дем алууга ыңгайланган. Жөргөмүштөрдүн ичинен ала жөргөмүш кеңири таралган. Анын өлчөмү 1-2 см. Денеси эки бөлүмдөн, бириккен баш көкүрөктөн жана муунаксыз курсактардан турат. Башында оозу, жаактары жана бут тинтүрлөрү бар. Жаактардын уч жагында курч чагуучу аппараты чыгып турат. Жаактардын түбүндө уу бези жатат. Көкүрөндө 4 жуп жөргөлөөчү буттары бар. Жөргөлөөчү буттары узун, сезгич жана кыска түктөр менен капталган. Буттардын уч жактарында тараксымал тырмакчалары болот. Курсагынын үстүндө крест сымал тагы бар. Арткы тешикке жакын курсагынын ич жагында желе бездеринин сөөлчүлөрү жайгашкан. Алардан бөлүнүп чыккан суюктук абада катып желе жипчесине айланат. Жөргөмүштөрдүн азыктануусу алар жырткыч, торуна түшкөн чымын, чиркей, көпөлөк жана башка жандыктарга чагуучу аппаратын матырып, уусун куят. Уусу олжосун өлтүрүп эле калбастан азык эритүүчү зилдин кызматында аткарат. Суюк абалга өткөн азыгын булчуңдуу кулкуну жана кызыл өңгөчү менен сорот. Суюк азык карын аркылуу ичээге барып сиңет, калдыктары арткы тешик аркылуу сыртка чыгарылат. Оор бези бар. Азыгы жарым-жартылар организминин сырткары сыртта эрийт. Олжосунун суюлган бөлүгүн соруп алгандыктан торуна сырткы хитиндүү калдыктары калат. Алуу системасы өпкөсү жана трахеясы менен дем алат. Кээ бир түрлөрүнүн өпкөсү дагы, трахеясы дагы жок. Алар териси менен дем алышат. Кан айлануу системасы туюк эмес, ачык, каны түссүз. Курсагынын үстү жагында баштык сымал жүрөгү орун алган, андан кан тамырлар тарайт. Ал эми бөлүп чыгаруусу болсо мальпиги түтүкчөлөр аркылуу кандан тиричилик аракеттеринен бөлүнүп чыккан зыяндуу заттар сорулат. Нерв системасы жакшы өрчүгөн, баш нерв түйүнү чоңураак, көкүрөк, курсак нерв түйүндөрү кошулуп кеткендиктен нерв тизмеси кыскараак. Сезүү органдары башында 4 жуп жөнөкөй көздөрү бар, бут тинтүрлөрүндө туюу органы бар, кулкундун капталдарында даам татуу органдары жайгашкан. Көбөйүшү айрым жыныстуу, ала жөргөмүштүн ургаачысы эркегинен 1 кыйла чоң, күзүндө ургаачысы желе жиптеринен жумурткалардын пилаларын даярдашат, ага жумурткаларын ташташат да өздөрү өлүшөт. Жазында пилалардан жаш жөргөмүштөр чыгып, эркин жашап башташат. Жөргөмүш сымалдардын көп түрдүүлүгү. Чаяндар Кыргызстанда көбүнчө Алай, Фергана, Кырка тоо бөксөлөрүндө, Нарын дарыясынын жээгинде кезигет. Сыртынан дарыя рагына окшош жандык. Тропиктик түрлөрүнүн чоңдугу 18 сантиметрге жетет. Чагуучу ийнеси курсагынын арткы учунда жайгашкан. Чаяндардын 600гө жакын түрлөрү белгилүү. Чаяндардын уусу майда жандыктарды өлүмгө алып келет. Музообаштар сыртынан жөргөмүшкө окшош, өңү саргыч түстөгү ири жандыктар. Музообаштар жайы ысык, климаттык аймактарда көп учурашат. Алардын 500 түрү белгилүү, чоңдугу 4-5 см. Уулуу, бездери болбойт. Түн ичинде активдүү жаныбарлар, чегирткелер жана башка алты буттуулар менен азыктанышат. Балдар, жөргөмүш сымалдуулардын дагы бир түрү бул кенелер. Алар көбүнчө жаныбарларга жана кишилерге мителик кылат, ал эми өсүмдүктөргө мителик кылган түрлөрү бар. Жаратылышта кумурска сымалдардын санын жөнгө салып турат, ошондой эле өзү дагы башка жаныбарлардан азык тизмегине кирет. Топуракта жашаган кенелер топуракты түзүүгө катышат. Балдар, сабагыбызды бушуктоо үчүн суроолор. Жөргөмүштөр эмне менен азыктанышат? Экинчи сурообуз. Эмне үчүн кенелер мителерге кирет? Үчүнчү, жөргөмүш сымалдардын кандай түрлөрү бар? Суроолорго жооп бересиңер. Ал эми үйгө тапшырма параграф 19-ту окуп келесиңер. Саламатта калгыла.